миграцияга кетип аткан кыз келиндерди токтотуп, миграцияга чыкпай ушул жерде иш кылганга аракет кылып, жардам бергим келет. Бул Айымбүбү Кожобаева, ал Кадамжай шаарында чапан, чыптама тиккен чакан өнөр-канасы бар. Чебер айым бул өнөрдү 40 жылдан бери аркалап келерин айтат. Материалдарыны карап, тандашып, заказ беришет. Ошо жашыга карата неме кылып тиги берем мен. Уул бала, кыз бала, чоң кичине аялдар, көйнөктөр бар. Көбүнчө ошо азыркы мезгилде чапан, камзир ушундай немелер тиктиришет. Чебер мезгилге жараша баш кийимдерди да тигет. Бычып тигүү үчүн жарым саат убакыт жетиштүү. Колунан көрү төгүлгөн Айымбүбү кези келген кездемеге техниканын жардамы менен оймо чиймелерди түшүрүп жаңыча жан берет. Оймолор азыр күч алып атат. Ошондуктан оймо кое бер, гүл салып бер дегендерге мындай гүлдөрдү салып тиги беребиз. Өзгөчөлүгү ошо кыргыз орнаменти азыр күч алып аткан мезгил. Мындай гүлдөрдү салып беребиз. Бул өзгөчөлүгү бул неменин машинанын. Бул флешкага гүл неме кылабыз, гүл салдырып алабыз. Гүл салдырып, анан ошону гүлүнү кайсы гүлгө заказ берсе, гүлгө заказ береби же оймого заказ береби, ошону таап, немеден флешкага гүл салып алып, ошону неме машинкага салып, неме кылабыз, отургузуп беребиз эмелерге. Үч саат убактым кетти. Бул көйнөктү баягындай тойлорго, кафелерге кие турган кылып, бул толугу менен бүтө элек. Буга чыптама кийиш керек, белдемчи болуш керек. Көйнөктү эми тигип бүттүм, калган немелерини, чыптама, белдемчилерин эми тигип, ошо кыргыздын кыздары, келиндери кие турган кылып тигип бүтүрөмүн. Каарманыбыз үй шартындагы 2 бөлмөлүү өнөр-канасын чоң окуу борборго айлантсам деген кыялы бар. Ажамал Мурзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.